Bersin, aytыңыз. Muna keche Kırgızstan'a belgili bir siyasatçı Madumarov koronavirus yok nerse, bu çoğundordun bayağı özünce çıkargan nersesi bu açık öz olsundan uktun da. Aa. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allah Taala sizge, işinizge, ilminizge bereke versin, ömrünüzge, rızkınızga bereke versin. Jalpыбызга nasip kılsın. Bunu bütkül alamda munda şotkan günde barыбызга sabır kanat versin. Amin. Kudayım kabul kılsın. Ustaz, men sizge 3 sorum men var ele. Birincisi munda hazır murunku kaltırıp koygan kaza orozo dep niyet kılıp orozo tuttabız da. Ova. 20 yıl murunku akırkı kaza kılgan orozonun dep niyet kılıp atabız. Kokusu uşul orozonu açıp alsak bunun kafaratı kanday bolot? Bir gün ele. Bir gün ele. Ekinci sorum, bunu 4 maskap başı teң muzikаны эки же андан көп инструмент кошулган музыканы арам деп окуп алдым дейт интернеттен. Буга көз карашыңыз? Мен кандай көз караш билдирем, алар айтып аткан болсо чоң адамдар. Жок, мен интернетте 4 маска башын тең орусча кетир, мен жакшы түшүнбөй калдым. Ушу музыка тууралуу мындай бири шайтандын азанчысы, дагы бир нерсе деп көп эстрадал музыкалардычы. Эми ошолордун бардыгын мындай бир көп жарыя кылуунун кажети жок деп айтат элем. Анткени адамдар жаңы мусулманчылыкка келип аткан башка учурда акыйкаттын бардыгын мындай бир кабыл албай калышы мүмкүн да. Жанагы мындай бир чыгык элек балага төбөн этин берип койгондой кеп болуп, аларга балмуздак бериш керек го. Анан ошон үчүн акыйкаттын бардыгын айта берүү бардыгы ушул деле туура эмес болуп эсептелет. Чындык нерсе, бирок чындыктын бардыгы бир күндө эле бардыгына жете бербейт, же көтөрө албайт деген маани. Кудайым жакшылык оомат берсин. Айтыңыз. Мына кече Кыргызстанга белгилүү бир саясатчы Мадумаров коронавирус жок нерсе, бул чоңдордун баягы өзүнчө чыгарган нерсеси бул ачык өз оозунан уктум да. Анан бул дүйнө жүзүнүн элдери бүт чоңдор сүйлөшүп алып кылбаса керек. Бул жалган да, Мадумаров жактан жалган элди жөн баягы тетир жак үгүттөп атат деп ойлоп атам да мен. Бул таксыр эгер Куранды, Алланы көп сүйлөйт, эгер ушу элдин алдында ушунча элдин алдында карап турсаң, жок бул өкмөттүн силерди алдап атат, андай кылып атат, мындай кылып атат деп, мына Германияны болсо немеден сактады, 5-силерден сактады, атай ушундай болуп атат деп неме кылып атат. Анан кокус андай эмес болуп калса, бул таксырдын күнөөсү кандай болуп калат? Бул ойлонбой сүйлөп койду, кандай болуп калды? Ушу эми колдон келишинче жооп берип койсоңуз ушундай нерселерге. Бул жалган нерсе менен элди кыйла Кыргызстандын адамдары башкача ой жүгүртүү болуп калды уже. Bu virüs yok neyse ki bunu просто çok güzel aldı orada geldi. Men Adaham Madumar Mırzanın sözünü uqqan jerim jok, bирок AQShga жооп берген Тынчтыкбек Чоротеген агайдын айткандыгын жазуусун окудум да. Анан негизи эч бир акыл эстүү адам ал вирус жок деп айта албайт. Муну эч ким айткан жери жок. Вирус бар. Бирок ошол вирустун артында эмне сырлар катылгандыгы жөнүндөгү сөз жөнүндө кетип атса керек. Балким Мадумаров мырзанын сөзүн ал киши мындай акыл эстүү көзгө көрүнүп калган киши да кишинин сөзүн дароо эле ал деле көрүп турат. Адамдар ооруп аткан, өлүп аткан, башка болуп атканын көрүп турат да. Германияда оору бар экенин көрүп турат. Бирок анын максаты ошол вирус өзүнө чыгып калган жери жок. Балким вирус ойлоп чыгарышып, ушинтип таратышты. Бул башка оор эмес, бул деген бир саясий оорунун бар экени анык. Бирок ошонун пайда болуу себептери жана ошонун жыйынтыгында эмне жыйынтыкка келебиз деген маселени айтты болуш керек. Анткени бул боюнча мисалы үчүн жанагы Белоруссиянын президенти Лукашенко дагы сүйлөп атпайбы? Ошо кишинин сөзүн колдоду деп Тынчтыкбек Чоротеген сөзүндө жүрөт. Анан бул деген сөз ал ооруну жок деп айткан жери жок. Эч ким оору бар экенин баары көрүп турат. Асманда күн чыгып турса кантип эле күн жок деп айтышы мүмкүн. Бирок маселе ал жерде оору эмес, оорунун аркасында башка бир экономикалык, саясий бүткүлүн өзгөртө турган бир пикирлер бар деп айткысы келип атса керек. Анткени мына Киссинджер мисалы үчүн атын туура айтып атам жок билбейм. Американын мурда тышкы иштер министри дагы ушундай сүйлөп атат. Бул оорудан кийин дүйнөдөгү абал өзгөрөт, башка жакка барат, экономикалык, материалдык, ошондой эле баалуулуктар өзгөрөт. Муну көптөгөн диний адамдар дагы, еврейлердики болсун, башкалардыкы сүйлөп атат. Ал эмес биз деле ушул боюнча сүйлөсөк, кээ бир адамдар оору таптакыр жукпайт келбейт. Жок, адамдар биз оорудан Кудайым сактасын
жаксын бизге келбейт деп үмүт кылалы деген сөздөрдү, позитив сөздүн бардыгын чөбөк ажы келбейт деди эле келип калды го деп мени шылдымдап аткандар бар да. Маселе урматтуу бир туугандар, насип кылса оорудан айыгабыз. Кудай таалам айткан, пайгамбарыбыз айткан сөз бар, анан элибиздин акыл кеп бар, эгиз ула кайрышыбак деген. Ушул оорунун шыпасы да келет. Пайгамбар алейхиссалам айтат, Кудайым кандай оору жиберсе, анын шыпасын кошо жиберет деген. Бирок ушул оору бүткөндөн кийинки дүйнөнүн абалы кандай болот деген бүткүл дүйнөлүк интеллектуалдар, бүткүл дүйнөлүк аалымдар ушунун тегерегинде баш оорутуп аткан кербездери. Ошондуктан Мадумаров менимче ушул боюнча сөз козгогон болуш керек деп мен күмөн кылсак туура болот го деп ойлойм. Болбосо оорунун бар экендиги бардыгы көрүп эле турбайбы. Дагы бир угарман кулак сизде. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Алла разы болсун. Рахмат, баарыбыздан Кудайым разы болсун. Мен көптөн бери ошо сиз менен бир маселени чечейин деп мындай сизди издеп келем, анан азыр ушул түзөтүдөн сизди көрүп жатам. Рахмат. Аллах разы болсун, рахмат. Бар экен, Аллага шүгүр. Анан эми азыркы мен сизге бере турган суроолорум мындай сизден суранып өтөт элем, мындай эфирден сырткары чечсем болобу, номериңизди алып? Макул, биз сизге номерибизди беребиз, WhatsApp номерду башка бирөөгө мындай таратпоо шарты менен студиядан сизге жиберишет иншалла. Рахмат бир тууганым. Азыр кандай алам ошондо сиздин номериңизди? Азыр сизге жиберишет. Биздин операторлор, жигиттер жиберишет сизге. Же сабактан кийин жиберишет. Азыр дагы бир угарманды кабыл алабыз, андан кийин биз WhatsApp суроолорго орун беребиз. Кулак сизде. Assalamu alaikum ajika. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Кандай сау жакшы? Кудай деп, Кудайга шүгүр. Бизге бул жер үлүш боюнча үшүр маселесине сурайлы дедик эле да. Үшүрдөн алгандан бери ошо арендага беребиз да 6 сомдон. Анан ошол арендага бергенден анан налогко 400 сом, соцфондко 400 сом беребиз да. И анан ошодон сырткары дагы үшүр беришибиз керекпи же кандай болуп калат? Бересиңер. Ошондон калгандан 10/1 бересиңер. Эгер 1 гектарга 6000 сом алсаңар, анан 400 сом тияка бер, дагы 300 сом бул жака бер, 5000 сом калса, демек 500 сом үшүр бересиңер. Аны дагы өзүңөрдүн туугандарга бересиңер. Рахмат, бактылуу болуңуз. Урматтуу бир туугандар, бизде WhatsApp'тан келген суроолорубуз бар. Биз Кореяда иштейбиз, ишибиз оор. Орозо айы келип калды, бизди иш убакыты көп болгондуктан ооз ачар убакыт иштеп калат экенбиз. Оор көтөрүп, нары бери басабыз, курсагыбыз бател ачып калат. Мындай абалда орозо кармасак өзүбүзгө зулум кылган болбойбузбу же шарият уруксат берген кандай жолу бар, кантип кайтарып берсе болот дейт. Ошол орозо учурунда жанагыдай отпуск алганга же каникул кылганга аракет кылсаңар жакшы болмок. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, эгер ошол шарт туура келсе, эгерде андай туура келбестен ошол иштеп атканды иштебесе, ачка калып, балдар кыйынчылыкка дуушар болуп кала турган болсо, ал убакта орозо кармагандан убактылуу бошотулса болот деген дагы кээ бир пикирлер бар, башка убакта кармап берет деген. Wallahu alam bis-sawab. Бул боюнча Имам Сарах сөзүнүн Мабсут китебинде зикир кылган. Чүкө ойносо болобу, себеби сөөктө шайтандар болот дейт. Сөөктө шайтандар болот эмес, сөөк шайтандардын азык оокаты болот. Эгерде ошол сөөк менен адам тазаланса, жана дарат бүткөндөн кийин өзүн дарат кагаз менен эмес, сөөк менен тазаланса, ошондо сөөктөрдү жей турган жиндер, шайтандар жини келип, жин тийип, жин кирип кетет. Ошого сөөк менен тазаланган болбойт. Таладан куураган сөөктү ал ошо менен жан башын тазаласа, анда сен тамакты булгадың деп жиндер ошондон кирип кетет. Жиндердин кирүү себептеринин бири мына ошондон турат. Бирок андай булгабастан туруп жөн эле кызыл тазылуу ойной берген болсо, анда иншалла зыян тийбейт деген пикирди айтар элем. Ар намазда тынбай дуа кылам. Бир кызды Аллахым аны менин башыма жазган болсо экен, аны жазбай койсо Кудайым мага жазган кызды башка балага жазып, тигил мен сүйгөн кызды мага жазып бер деп, бул туурабы дейт. Сиздин сөзүңүз жанагы жаңылмаштай болуп калыптыр, окуп берейинчи, карасаңыз мынакей. Ар намазда тынбай дуа кылам. Бир кызды Аллахым аны менин башыма жазган болсо экен деп, аны жазбай койсо Кудайым мага жазган кызды башка балага жазып, тигил мен сүйгөн кызды мага жазып бер деп, бул туурабы дейт. Негизи туура. Бирок анчалык мындай чийлеништирбей туруп эле Кудайым мага жакшысын бер десеңиз, Кудайым жакшысын берет. Ана мага жазган тигиге жаз, тиге жазган мага жаз деп Кудайдын тагдырына тийишкенин кереги жок. Жөн гана ошол өзүңүзгө керек нерсени сурасаңыз, иншалла Кудайым берет. Эгер бербесе, ошо бербегендигимде жакшылык бар деп билиңиз.
Москва шаарында турабыз. Бул жакта азыр Таажи илдетине байланыштуу чек ара жабылган. Эгерде бул жакта мусулман адам каза болсо жана мусулман мүрзөсү жок болсо, мусулман эместердин мүрзөсүнө койсо болобу? Өзбекстандык Эжен Амана суроосу эле. Мүмкүн болушунча ошол мусулмандардын мазарына коюлуш керек. Бул боюнча Москвада коюлуп атат. Мына 1-2 учур катталды ошондон бери. Биздин кыргызстандык мусулман бир туугандарыбыз мына ошол Москвадагы мусулмандардын күмбөзүнө коюлду. Анан мусулман эместердин мүрзөсүнө болбойт, эгер дайла жок калса ошонун бир четине коюш керек да, андан нары эң акыркы чек арага коюп туруп мындай бир арыкча салып койсо арык менен бөлүнгөн болуп калышы мүмкүн. Же бир көчөт менен башка бир нерсени бөлө турган кылып, же жолдун бул тарабында болуп андан нары башка бир мусулман эместер болбой турган болсо, анда өзүнчө бир чекте калган болот. Аны аралаштырып койгонго шариятыбыз жол бербейт. Адамдар тирүүсүндө жаман кошуна кандай жаман болсо, өлгөндөн кийинки жаман кошуна ошондой эле жаман болот. Мусулман эмес ыймансыздарга, Кудайга каршы болгондорго азап келсе, жанындагы кошунадан азап бул жака кылып, ошондуктан адам көмүлгөндө дагы жакшы адамдардын жанына көмүлгөн аракетинде болгондо жакшы. Эмне үчүн алымдар пайгамбардын жанында көмүлгүсү келет, ошол жака барып өлгүсү келет, ошондой үмүт кылат? Анткени пайгамбардын жанында кошуна болгон. Албетте алжару кабилатдар, үйдөн орда кошуна деген сөз тирүүлөргө дагы, өлгөндөргө дагы татыктуу.